Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Ушул күнгө жеткен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаттарды айтабыз. Урматтуу кыргыз эли, илгери ата-бабаларыбыз жакшы ишке жарышкан экен. Эмне тапса дагы туугандар менен, айыл менен, туугандар менен, кошуналар менен чогуу бөлүшүп, анан ушул батасын беришип, жаштарга насааттарын айтышып тарап кетишкен. Эфирде Талим программасы, сіздердің қызматыңызда Темірлан Ахматов, биз менен аяғына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сіздер менен биз ушул жакшы ишке жарышуу деген темада сөз кылабыз. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Ушул биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы Родина Ажы Сейдаманов келген. Ассалам, кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жана ошондой эле жеке ишкер Кушбаков Дүйшөнбек Акчабекович агайыбыз келген. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз агай. Алейкум ассалам. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ушул насихатка марбага келип, жакшы ишке жарышуу боюнча бир акыл калчап, элибизге бир жакшы бир насаат, кеңештерди берсек деп атабыз. Анда агай баштап бересиз го өзүңүз. Ушул жакшы ишке жарышуу дегенде эмнени айтсак болот? Эми кандай десек, жакшы иште жарышуу деген бул эми биз мен өзүм жашым 55-ке келди, Кудай буйруса. Мен да бардыгын билем, мен да көп ишти туура жазайм деп айткандан алысмын, анткени аракет кылам. Кудай буйруса, ушу 55 жашка келгени ар бир адамдын башынан ар кандай иштер өтөт. Анан менин өзүм жеке оюм, мисалы бизде илгертен келе жаткан жакшы салттар бар. Ата-бабабыздан калган, ата-бабабыздан илгертен келе жаткан жакшы салттар бар. Ошо салттарды колдонуп, ошо салттарды улап, мисалы жакшы иш бул биринчи өзүңдөн баштаган туура го деп ойлойм да. Биринчи адам өзүнөн баштаганычы. Мисалы жүрүм турумуң, өзүңдүн жакшы мындай үлгүлүү жүргөн турганың, сүйлөгөнүң, коомдо болгон ордуң, бул деле орду толгус чоң жакшы иштердин бири болсо керек деп ойлойм да. Андан кийин өзүңдүн үй бүлөңө кандай тарбия бересиң, уулуңа, кызыңа кандай тарбия бересиң, ошо коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек, кандай сүйлөш керек. Ошо жакшы иштин бардыгы үй бүлөдөн башталат го дейм да. Үй бүлөңдө эгер ызы-чуу болуп атса, оору сыркоо болуп атса, анан башка бирөөгө барып жакшы иш кылуу кичине оор болуп калат го дейм. Ошон үчүн эң биринчи менин оюм, жеке оюм, ар ким өзүнүн жүрүм турумун, сүйлөгөн сөзүн, кылган ишин оңдоп, Кудай буйруса, анан үй бүлөсүндөгү ордун бекемдеп, үй бүлөсүндө уул кыздары жакшы тарбия алса, дени сак, жакшы тарбия алып чыккан уул кыздар бул мамлекеттин келечеги. Баракелде. Ар бир мамлекетте, ар бир үй бүлөдө ушундай билимдүү, тарбия көргөн, ыймандуу уул кыздар болсо, Кудайым буйруса, бул коомду үй бүлөдөн чыккан уул кыздар айылдан аламга жол айылдан башталат дегендей эле, үй бүлөдөн башталат коом, анан мамлекет бардыгы түзүлөт. Мен ойлойм, биринчи ошол өзүбүздөн баштап, анан жакшылык кылганды Адат кылыш керек. Адат кылып алган жакшы да. Жок дегенде бир күндө, бир жок дегенде, болбой калды дегенде бир 5-6 жолу жакшылык. Эң болбой калды дегенде. Таза болбой калды дегенде чыга салып эле кошунаң менен учурашып, ал акыбалын сурап. Чоң жакшылык бул, Бул эң чоң жакшылык. Баракелде, жакшы. Да токтолобуз. Родина агай, ошол жакшы ишке жарышуу деп атпайлыбы? Кантип жарышабыз, бир айтып берсеңиз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Бардык мактоолор Аллах субханаху ва таалага жана сүйүктүү элчиси пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Аллах субханаху ва таала өзүнүн берекелүү сөзүндө "Стаузу билла ва ла та'ану анил бирри ват тaqwa". Менин ыраазычылыгыма жетүүңөр үчүн силер бири-бириңерге эмне көмөкчү, жардамчы болгула дейт. Бири-бириңерге жардамдашкыла дейт. Ушул жаатта мусулман коомчулугу, кыргыз эл ар дайым баягы биз бири-бирибизге жакшылыгыбызды аябашыбыз керек.
Бир адам бир жакшы максат койду, ошого жетиш үчүн эмне элдин жардамы керек болуп турат. Кимибиз канчалык жардам бере алабыз? Кээ бирлер ой пикир менен жардам берет, кээ бирлер барып өзүнүн колу менен жардам берет, кээ бирлер баягы тыйын тыпыры менен жардам берет. Кээ бирлер болсо сөзү менен жакшы иш кылып атасыңар деп эмне кылат? Сөзү менен жардам берет. Ошентип ал иш баягы бир ийгиликке жеткенге эмне болот? Себепчи болот. Ошол себептен баягы ар бир адамдын коюлган жакшы эмнелери бар, максаттары бар. Ар дайым ошол өзүнүн дагы келечектеги максатына жеткенге, баягы өмүрлүк жарынын, бала чакасынын, бир туугандарынын, коңшу колоңдорунун, тууган туушкандарынын ар дайым алардын баягы максаттары бар, идеялары. Ошолорду ишке ашыргандын адам эмне аракетин көрүш керек. Аллах Таала баягы ар бир адамга ар кандай жөндөмдүүлүк берген. Ошол жөндөмдү колдон келишинче, мүмкүнчүлүктүн жетишинче баягы аракет кыла турган болсо, Аллах Таала сөзсүз берекет берет. Себеби баягы аракет кылганга берекет берем деп Аллах Таала эмне кылган? Ода кылган. Ошонун сөзсүз эмнесин жыйынтыгын көрөт. Ошол баягы жакшылыкта эмне болот? Жарышуу. Бир адам кандай бир ийгиликке жетип аткан болсо, биз дагы эмне ошо ийгиликке жетүүнүн аракетин көрүшүбүз керек. Жакшы. Мынакей агай, мен сизди мындай көптөн бери билем да, бирок ушул жакшы иштерди көп кыласыз да, бирок мындай айтпайсыз же болбосо мындай купуя көп кыласыз да, бунун сыры эмнеде? Кандай десем, мен канчалык көп жакшылык иштерди кылып атам деп ойлобойм, бирок өзүмдүн колумдан келген жашоомду жашап атам да. Аракет кылам. Бирөөгө жакшылык кылсаң, аны айткандында ал жакшылык болбой калат го дейм да. Колдон келсе, жакшылык кылгының унчукпайлы койгуну. Кудай көрсө болду. Кудай буйруса. Оң колуң менен бергенди сол колуң байкабаш керек, билбеш керек дегендей. Кыргыздын керемет сөзү бар, Өтө мына ошол илгертен биздин ата бабаларыбыз абдан акылман болгон да. Кыргыздын биздин өзүбүздүн эле ата бабалардын айткан насааттарын жакшылап ойлоп көрсөк, терең изилдеп эле. Ошол жерде канча деген чоң философия бар. Жакшылык кылдыңбы, аны сен билгиспей кыл. Этегине чейин кылгының. Ал жакшылык бир гана сага Кудайдан кайтат. Сен кылган жакшылыгың. Анан мен ойлойм, мен ушу жашка келип, мен мисалы бардыгын билем, же болбосо мен көп жакшылык кылдым, мен кыйынмын деген сөздөн мен абдан эле алысмын да. Абдан алысмын. Качам мен анткени мен билем, что мен мындай колумдан келген ишти кыласың, бирок аны мен ордунда болсо, мындай аң сезими ордунда, маданияттуу, тарбия көргөн адам болсо мен ордунда ал деле ошондой кылмак. Биз мына сиздин темаңызга жараша айтып атпайсызбы? Жакшылыкта жарышуу деп. Биз бардыгыбыз эле билебиз, аң сезимибиз менен туябыз. Билебиз жаман эмне экенин, жакшы эмне экенин. Колдон келсе, мына жашообуз бир эле келет. Ушул жашоодо эч кимдин көңүлүн калтырбай, колдон келишинче көбүрөөк жакшылык жасаганга аракет кылсак, өзүбүздүн жүрөгүбүз дагы, ден соолугубуз дагы чың болот да, жакшы болот. Жана сөздүн башында сону бир айттыңыз да, күнүгө болбой калды дегенде, ушу 5 жолу, 7 жолу, эң кеминде 1 жолу бир саламдашып, бир жакшылык кылуу депчи. Ошол эми мисалы бизде эми ушул кошуналар, же туугандар болсун, күнүгө бир жакшылык кыла бере турган болсок, жаман өзүнө жок болсо керек. Ошондой болуп калышы мүмкүн да, ошо жакшы. Ошол тенденция баратат бирок, Ооба, Кудай буйруса, баягы эми адам баласы күнүгө жакшы нерсеге умтулат экен да. Жакшы иштерге умтулат экен. Кудай буйруса, мынакей бизде азыр замандын өзгөрүүсүнө жараша, интернеттин пайда болгонуна жараша, бул интернеттин көп жакшы жагы да бар, бир аз терс жагы да бар. Анан ошонун бардыгын туура пайдаланганга аракет кылыш керек. Эң биринчи баягы ыйманды түздөшүбүз керек да. Демек, жакшы нерселерди бөлүшүш керек бул жактан деле. Бөлүшүш керек. Жакшыны бөлүшсөк, жаман өзүнө жок болот. Жакшылык болгон жерде
жамандык өзү эле кетип калса керек деп ойлойм да. Баракелла. Эми ансыз болбойт. Сонун агай айтсаңыз, мынакей ушул жакшы ишке жарышканда ошол пайгамбарыбыз кантип жарышкан, сахабаларына же болбосо ошол досторуна кандай насааттарды айткан? Биринчи Аллах Тааланын кереметти сөзүнөн баштасак, Аллах Таала өзүнүн берекелүү сүрөсүндө, Табарак сүрөсүндө Стаузубилла Табаракаллази биядихил мулку ва хува ала кулли шейин кадир аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Аллах Таала акыйкатта бардык мал мүлк мага гана таандык дейт. Пендемдин ушундай тегерегин барчылык менен, жокчулук менен, токчулук менен, оору менен, сыркоо менен, тирүүлүк менен, өлүм менен, жеңилчилик, оорчулук менен эмне кылып койдум? Сыноолор менен курчап койдум дейт. Ахсану амала, амалдардын эң жакшысын пенделердин кимизи мага тартуулап келүүлөрүн сынаш үчүн дейт, билиш үчүн дейт. Аллах Тааланын алдында кээ бир адамдар эмне жакшы амалдар менен, кээ бир адамдар жакшыраак амалдар менен, кээ бирлер эң жакшы амалдар менен эмне кылат экен? Алланын алдына барат экен. Кээ бирлер жаман амалдар менен, кээ бирлер чоңураак күнөөлөр менен, кээ бирлер эң чоң күнөөлөр менен, эң жаман иштер менен барат экен. Аллах Таала өзүнүн берекелүү сөзүндө жакшы амалдарды хасан, жакшыраак амалдарды хасин, эң жакшы амалдарды ахсан деп Куранда эмне кылган экен? Баяндаган экен. Ошол себептен адам баласы ар дайым эмне жакшылыктын эң жакшысын кылгандын эмнесин аракетин көрүшүбүз керек экен, эң жакшысын. Мына ыйык курман айты келе атат. Кээ бир адамдар эмне кылат? Бир этин эмне кылат? Курбанчылык кылып, муктаждарга таратат. Бир бөлүгүн таратуу эмне болот? Бул жакшылык. Эки бөлүгүн бере турган болсо, булар эмне? Хасин, жакшыраак. Бардык бөлүгүн бере турган болсо, бул эң жакшы. Эгер мүмкүнчүлүгү жок, баягы этке муктаждыгы жок боло турган болсо, канчалык көп жакшылык кылган болсо, ал өзү үчүн ошончолук жакшы. Ошол себептен биз чар тармакта ошол жакшылыкты эмне кылышыбыз керек? Жарышышыбыз керек. Жакшы. Илгери ушу биз жаңы эсимде жаңы борборго келгенде ушул 3 адам мындай бир жакшылык кылат эле. Арабтар, түрктөр респект деп укчубуз да. Анан азыр ошол курбандык дегенде ушунда курбандык келатат. Курбан ошол айт майрам келатат. Анан бизде азыр кыргыздар мындай ошол жакшы ишке жарышкандар көбөйдү. Барып кетин жесилерге болсун, студенттерге, карлар үйүнө, балдар үйүнө, туугандарына, кошуналарга таратышып элечи, орустарга таратышып. Анан бу да бир эми жакшы ишке жарышуу да жылдан жылга саны өсүп атат. Анан ошол агайлар айтат, түрк агайлар, илгери биз мал аларда ошол жок болупту, ылдый зонага барып, даргиндерге барып ошол алчу элек. Азыр ушундай мал сойгондого дагы жакындатып, мешиттердин жанына, көчөлөргө чейин келип калды, мындай барып каалаган тандап алып сое берет да. Анан ушул жакшылыкка дегенде биздин эми кыргыз эли өзү мындай берүүчү колдордон экен да. Ооба. Кандай? Беришен колдордон. Кудай берсе бул аябай жылдан жылга өсүп атат да. Андай студенттер чогуу эле бир курбандык кылышып, же болбосо ооз ачырларды ачырып, анан кийин барып бир мындай ай айткандай көрсөтпөй бергендер. Бунун фазилети, бунун амалы кандай болот? Аллах Таала ар бир жакшылыкты 10 эседен 70 эсеге, 70 эседен 700 эселеп эмне кылат? Көбөйтүп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык кылганда жашыруун да кылгыла, кээ бир баягы үлгү ала турган учурлар болуп калат. Адамдар дагы намыстанып, мен дагы тигил берип атат деп баягы мен дагы берейин деген акыбалда боло турган болсо, ашкере көрсөтүп дагы кылып койгула деген. Жарыя садака. Жарыя дагы, жарыя. Адамдар эмне кылышат? Намыстанат, ойгонот. Жакшылык кээ бирлер эмне кабарсыз болуп калат. Ошого биз жакшылап эмне кылышыбыз керек? Алдын ала даярдыктарды көрсөтүп, бардыгына жеткиргендин эмнесин аракетин көрүшүбүз керек. Анан кээ бир адамдар баягы колдон келишинче, мүмкүнчүлүктүн жетишинче адам бир нерсени берүүнү ниет кылдыбы, ошол замат пайгамбарыбыз берсин дейт. Кээде адам баласы баягы бир нерсени, бир кой соём дейт, же бир уй соём дейт, же бир жылкы соём дейт, же бир мечитке жардам берем дейт, же медресеге жардам берем дейт, же бирөөгө үй салып берем дейт, же бирөө бир муктажга машина алып берем дейт, же бирөөгө ушундай бир эмне, бир оорусуна жардам берем деп ниет кылат, акчасын дагы даярдайт. Бирок ошол учурда берип салбаган себептен кийин шайтан алейхинала васваса кылып отуруп эмне кылат? Аны айнытып кетет. Бергизи келбей калат. Баягы шайтан алейхинала биздин баягы ата бабаларыбыздын бир жакшы сөзүн туура эмес жака бурат да. Ашык дөөлөт баш жарбайт деген. Ашык дөөлөт баш жарбайт дегени баягы мал мүлк ашык болуп калса,
ал ар дайым ал зыян эмес. Бир муктаж адамдарга берүү менен эмне ошол нерсенин ордун толуктай турган бир жакшы мүмкүнчүлүк. А сен аны мал мүлкүңдү бербей эле өзүңө чогулта бер дагы, кийин азыр болбосо кийин эмне сага пайдасы тиет деп шайтан алейхиналла васваса кылып алдайт. Ата бабаларыбыз аябай даанышман болгондагы баягы Куран аят хадистер менен журулуша жашаган себептен эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык деп койгон. Адамдар азыр муктаж болуп турган учурда сен ошол муктаждыгын берип калсаң эмне эң чоң утуштасың. Шайтан алейхиналла эртең деп алдайт. Балким ал эртең ал өзүндө кой болот. Балким анын өзүндө эртең уй болот. Балким эртең анын өзүндө жер болот. Балким анын өзүндө эртең бир унаа болот. Балким эртең ал эмне башка бирөөнүн жардамын алып, же болбосо өзүнүн бир жакындары жардам берип эмне кылат? Ошол муктаждыгын бүтүрөт. Сен бере турган учур келген кезде ал эмне ага пайдасы жок. Ага учур зарыгып турган учурунда бере турган болсоң ал жакшылыкты ал өмүр бою унутпайт. Кыйналган учурунда берилген жакшылык ал өмүр бою унутулбайт. А барчылык токчулук мисалы үчүн бир адамдын 2-3 үйү бар, ага үй белек кылса деле бир үй белек кылыптыр деп ага маани бербейт. Бир үйгө зар болуп жүргөн адамга бир үйлүү болушуна себепчи болсоң ал адам эмне ал жакшылыкты өмүр бою унутпайт. Баракелде. Жакшы урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ошол таалим программасын көрүп атасыздар. Биз жакшы ишке жарышуу деген темада сөз кылып атабыз. Эгерде жакшы ишке жарышам, сооп алам, келечекте ошол өнүп өсөлү, берип байым десеңиздер, мына буюрса келечекте жакында ошол Кудай буюрса сиз күткөн, биз күткөн Курбан айт майрамы келатат. Айрым жетим жесирлер, эт жебегендер бар, карылар үйү, балдар үйү, студенттер, муктаж адамдар, инвалидтерге биз ушул программа кылып атабыз. Кудай буюрса ошол курбандык эттерин, таттууларды ошол жака алып барып программа кылып алып барып берели деп атабыз. Эгерде кошулам, жакшы ишке жарышам десеңиз 705 12 14 45 номерлерине чалып байланышып, сиз дагы себепчи болсоңуз болот. Сиздин дагы колуңуздан келет. Чогуу көтөргөн жүк жеңил болот, анан берекелүү болот дептир пайгамбарыбыз. Анан ушул мынакей жакшы ишке жарышуу деп атабыз агай. Азыр Кыргызста мындай бир өзүнчө бир модага айланып баратат. Ошол жанагындай жетим жесирлер үй салып бергендер, жанагы бир ишкер келип эле ошол айылында болсун, же кудасы өктөрү болсун, же достору спортсмендерди келип туруп умурага жөнөтүү, анан ажыга жөнөтүү, ушундай илгери тойлордо дубайга, тияка бияка дечү. Азыр болсо чоң ата, чоң энесин тайта, тайнелердин кудасы өктөрдү умурага, ажылыкка деп ушундай жолдомолор берип атат да, бир жакшы бир батасын алалы деп. Буга эмне себеп? Менин оюмча жаштардын динге туура көз карашы деп ойлойм да. Эмнеге дегенде мурда кийин башка белектерди тартуулаган болсо, азыр мына умурага, Меккеге белек катары жолдомо тартуулап атат. Бул эми баягы ыйманга көбүрөөк тартылып, тарбия өзгөрүп, коомдо көз караш кичине өзгөрүп атат дейм да, жаштардыкы. Демек, ыймандуулуктар өсүп атат. Ыймандуу баалуулуктар коомдо көбүрөөк орун алып баштады деп ойлойм да. Бунун бардыгы баягы жакшылыкка жарышуу дегендей отуруп илгери мурда мен жаш кезде көпчүлүк учурда эле отуруп алып эле арак ичип же башка кылып башкача убакыт өтчү да. Эми отуруштарда башка. Эми азыр көп учурларда карап турсак спорт менен футболго көбүнчө кетишет. Таза болбой калды дегенде отуруп, чогулуп, жакшынакай маек курушуп тамактанып отурушат жаш балдар. Ичпей, арак-сарак жок эле, мындай спирт ичимдиктери жок эле, жакшынакай болуп, жакшынакай сөздөрдү, аңгемелерди сүйлөшүп. Мен ойлойм ошонун баардыгынын жыйынтыгы келип отуруп, бир жакшы ыймандуу бир коом түзүлгөнгө келатат го деп ойлойм да. Ошонун баардыгын биз улуулар, аксакалдар өздөрүнүн туура сөздөрү менен, жүрүм-турум менен, кылган иштери менен коомдо жакшы үлгү болуп берсек, биздин артыбызда турган жаш балдар, жаш уул кыздарыбыз алдыңкы көч кайда баратса, арткы көч ошо барат дегендей бара-бара акырындан түзөлөт го дейм да. Мына
ошонун баардыгы келип жана умрага белек кылганын баардыгы ушунун жыйынтыгы го дейм да. Баракелде. Өткөндө бир жерге барсак, ошол бир ишкер досубуз келип анан зекеттерин берип атат да. Анан берсе, кичинекей бала бар экен, анан чоңойгондо ким болосуң десе, ушул байкеде ишкер бизнесмен болом дейт. Неге десе, менде акчам көп болот, анан мен да ушинтип адамдарга таратам дейт да. Анан баягы ниетти Кудай кабыл кылсын ал балдардын да. Анан баягы ошол азыркы сиздер көрүп аткан, азыр биз көрүп атабыз, балдарыбыз каникулга чыкты. Анан ошол лагерлерге мындай дин тарбиясын, адеп акылак тарбиясын алалы, же болбосо ошол балам, кызым, неберем үйрөнсүн дегендер көп экен да. Өткөндө Кара Балтада бир окуя болду, эл батпай калды. Анан кийин очередь кезеги жетпей ыйлагандар андан көп. Анан айткандай баягы иман жаатында ошол жакшылыкка жарышкандар көбөйүп баратат. Анан кой аксагы менен 100 дейт. Ошол кээде мындай бир адамдын айынан жаман жаатта көрүнүп калгандар да бар. Анан өзгөчө ушул агайлар токтолуп берсеңиздер, мына колубузда интернет турат. Анан буда да көп жакшы нерселер бар. Жамандары да бар. Анан ушул жакшы нерсени бөлүшсө соогу кандай? Жакшы нерсени балким бөлүшсөк, жаман өзүнөн өзү жок болобу, кандай? Эң туура. Эң туура. Мисалы мынакей интернетте телефон азыр ар бир бизде Кыргызстанда интернет, телефон жок район, айыл калган жок болуш керек, бардыгында эле бар болуш керек. Анан ошол адамды эң биринчи эмне менен, бул маалымат менен бардыгын камсыздаш керек. Маалыматтык согуш азыр, Азыр маалыматтык согуш жүрүп атат. Туура маалымат бериш керек да. Кайсы тармакта болбосун, кайсы тармакта болбосун, эң биринчи мен ойлойм мына маданият, ыйман, маданият. Кайсы тармакта болбосун, ошол мынакей маданияттуу болсо, ыймандуу болсо, мына ушул интернет аркылуу эле таратсак, биз жаштардын арасында улуулар, орто муун улууларыбыз сыртта болобу. Мен мына бир сөзүңүз ушул оозуңузда. Сиз ушул баягы Европага жана Ош базарга барганда эле барып келесиз да. Анан иш кылып жүрөбүз, ишкерлик кылып жүрөбүз. Анан ушул ал Европанын баягы мындай эмне биз ала турган эмне жактары бар? Биз бере турган эмнелерибиз бар? Мындай жакшы ишке жарышканда. Эми жакшы ишке жарышканда дегенде, эми Темирлан иним абдан жакшы сөз айттың. Кудай ушу сен айткандай эле болуп калсын. Ош базарга барып келгендей эле болуп калды деп атпайсызбы? Сиз бир карасаң тиякта, бир карасаң биякта. Жана биз Ош базарга баргандай эле болуп атат. Ошонун баардыгыңыздарга каалайм мүмкүнчүлүк болсун. Мен эми ал жака Европага мына 21-жылдан баштап барып келип атам. Ал жака мен эмне үчүн барып атам? Биринчи ошону топтолуп айтып кетейин. Мен мамлекеттик кызматта иштеп жүрдүм. 20 жылдан ашык мамлекеттик кызматтарда иштедим. Андан кийин иштеген кызматымдан четтегенден кийин көпчүлүк катары эле үйдө жатып албай эле мигрант болуп мен да иштеп келдим Европада. Жанагы оор жүк ташуучу машинаны айдадым. Кудайга шүгүр, күчүм бар, алым бар, көлүгүм бар айдоочу деген. Анан ошо менен барып Европадан сынактарынан өттүк, тиешелүү сынактарынан өттүк, тажрыйбасын алдык, иштедим. 3 ай барган сайын 3 айдан, 4 айдан, 3 айдан барып келип атам. Жумуш кылып, ошо оор жүк ташуучу машиналар. 21 мамлекеттин ичинен Европанын бир 10-15 мамлекетин кыдырдым, көрдүм. Мынакей кыялданып, жаш кезимде кыялданып жүргөн Париж, Рим сыяктуу ушундай чоң, Мадрид, Барселона сыяктуу шаарларды өз көзүм менен кыдырып көрдүм. Видеолорду салып аттыңыз, Видеолорду салып аттым. Анан сиздин сурооңуз боюнча эмнесин алып, эмнесин биздин эмнебизди берсек болот дегенге караганда мен мындай дейт элем. Европада, биринчи Европадан баштай турган болсом, мына мисалы шаарында жүргөндө же шаардан тышкары жүргөндө деле, айрыкча Италия менен Франциянын чек арасында, ортосунда баратканда ушунчалык Алла Тааламдын, Кудайдын жараткан кооздугун, адам баласынын
кол менен тургузулган имараттар, чоң көпүрөлөр, асма көпүрөлөр ушунчалык толуктап турат да, ажайып кооз ушунчалык сонун. Буну менен мен экономикасынын өнүккөнүн айтып атам да. Коррупция ал жакта жок эсе. Мыйзамы кандай жазылса, ошондой аткарганга аракет кылышат. Бүт бардыгы, улуу жашы бардыгы. Мен 3 жылдай жүрдүм. Бир гана жолу Байкостан өзүм мыйзамды бузуп алдым. Ылдамдыкты бир аз ашыгыраак айдап койдум Францияда жүргөндө. Францияда 180 евро айып пул төлөдүм 3 жылдын ичинде. Эгерде эрежени так сактап айдасаң, иш кылсаң, эч кандай сага маселе туудурбайт. Европанын мен кыргыздар биз үчүн үйрөнө турганы бул ошо Европа элиндеги сабырдуулук. Биз өзүбүздү сабырдуубуз деп ойлойбуз. Бирок мен ошо Европадан барып көрдүм. Мен мына сиздин студияңызга келе жатып, азыр 2-3 жерде пробкада туруп калдым, жол тыгында туруп калдым. Ошол жерден сигнал автоунаалардын жанагы сигналдарын абдан өтө көп да. Бизде сабыр азайып баратат да. Эмнеге баш өрөт агай? Көрүп турат, эмнеге мындай? Же учуп кете албайсың? Ошону биз аң сезимибиз менен биринчи туюп билишибиз керек да. Мисалы Европага барганда бардык эле жарандарыбыз, барып келген жарандарыбыздын көпчүлүгү айтса керек, бир нерсе жетишпегендей болот да, шаарда жүргөндө. Шаарда тыгынында турганда бир нерсе жетишпегендей болгон мага. Биринчи кийин байкап көрсөм, ошол сигнал жетишпей атыптыр да. Баспайт дейт Эч ким сигнал баспайт. 1 километрдик тыгын болсо дагы эч ким сигнал баспайт. Сикирин толтуруп отура берет. Сабыр кылып отурат. Сабыр. Караңыз. Чыдамкайлык, сабырдуулук. Биз кыргыздар Европадан үйрөнө турганыбыз ошол сабырдуулугубуз, ана мыйзамды сактоолук. Мыйзам эмне үчүн жазылат? Мыйзам ошо биздин коомду хаос болуп кетпесин деп. Ар ким өзүнүн каалаганындай жашап, анархия болуп кетпесин деп мыйзамды мына биздин жогорку кеңештин депутаттары, азыркы депутаттар, мурдагы депутаттар бардыгын жазып, тактап койгон. Ошол мыйзамдын чегинде жашаган коом гана жакшынакай түптөлгөн экономикасы, маданияты бардык жагынан өнүккөн коом болот да, мамлекет болот деп ойлойм. Анан биздин кыргыздын Европага алып бара турган бир жакшы сапатыбыз бул бири-бирибизге болгон, мисалы, сый урматыбыз. Мен мына Европада жүрүп, ошол көчөдө кетип баратсаң деле таанып алат, биринчи жолу көрсөт эле алар күлүп, жайнап, монтип учурашып өтөт да. Жылмайып, Жылмайып. Борбор шаарында мындай көп болбой калышы мүмкүн, бирок мындай четирек айыл райондук борборлор, айыл жеринде дагы ошондой таанып алса да күлүп, жайнап учурашып жүрөт. Күлүп жүрөт. А бизде көп байкап калдым акыркы кезде, балким баягы жашоо ар кимге ар кандай болот. Көчөдөн кетип баратсаң, көчөдө басып баратсаң, кабагын ушунчалык түйүп алган, ойлоп коесуң, ушу мамлекеттин бардык оор жүгүн баарын жалгыз өзү көтөрүп жүргөндөй жүрөт да. Бул анын мисалы кабак түйүлгөн, иши жакшы болсо да, жаман болсо да, колдон келсе күлүп жайнап жүргөн жакшы экен. Сабыр бул эң сабырдын түбү сары алтын деп бекеринен айтып. Баракелде кыргыз да. Сонун мынакей агай айтпадыбы, күлүп жүрүш керек деп, жана жылмайып бул садака дейт го. Анан ушул садакада канча арчабыз жылмайып, ушул боюнча айтып берсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул табассум дейт, баягы момун мусулмандар бири-бирине жылмайып кароо дагы садака деген. Баягы жылуу жүз, жылмайуу адамга эмне ушундай бир жеңилдикти, рахатты, ушундай бир кубатты тартуулайт да, энергияны. Адам кабак башын бүркөй турган болсо, кайгыра турган болсо, кайгы капага бата турган болсо,
ал өзүнө оор жүктү анан аны караган адамга дагы эмне кылат, жүк тартуулайт. Аллах Таала өзүнүн берекелүү сөзүндө стаузубилля ла иншакартум ла азиданнакум. Мен берген niamаттарга силер шүгүр келтирсеңер, мен дагы да көбөйтүп берем дейт. Биздеги бар нерселерге шүгүр келтире берсек, биздин экономикабыздагы, бүт жүрүм турумубуздагы кыймыл аракетибиз баардыгы акырындык менен көтөрүп, коңшу мамлекеттерге үлгү боло турган эмнеге бир деңгээлге жетебиз. А эгер ушул бар нерсеге шүгүрсүздүк кылып нааразы боло бере турган болсок, дагы алсырап акырындык менен эмне ал дагы төмөндөп түшүп кете берет. Биз баягы коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу Кудайга шүгүр, көп шүгүр айтсак жарашат. Биз баягы Азиянын ортосундабыз. Көптөгөн баягы жаратылышыбызда кооздуктар бар. Коңшу колоңдорду баягы бизге конокко чакырып аларды коноктой турган баягы туристический зоналарыбыз өтө көп. Андан кийин баягы коңшу мамлекеттерден карзыбыз дагы аз десек болот. Бизде коңшу мамлекеттерге караганда баягы дин эркиндиги бар десек дагы жарашат. Көп жактан эмнебиз бар, баягы жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошолорго биз шүгүр келтирип, дагы баягы өнүгүп өскөндүн бардыгыбыз жапатырмак аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Мынакей былтыркы статистика менен ала турган болсок, дүйнө жүзүндө ошол биздин умрага кичи ажылыкка баргандар 4-орунга чыгыптыр, Кыргызстан. Мындай агылып эле барып атат. Анан бу дагы болсо жакшы ишке жарышуу. Анан мынакей жакшы ишке жарышуу деп буюрса, ошол жакында Курбан айт келе атат. Ошол Курбан айтка жакшы ишке жарышам деп десе, ошол кандай малдарды сойсо болот, кандай малдар өтөт? Ошого токтолуп берсеңиз. Курбан айтка баягы өтө турган малдар бизде ошол кой союлунат, андан кийин уй союлунат, топоз союлунат, андан кийин төө союлунат. Курбандыкка жарай турган ушу малдардын эмнелери, эттери. Баягы эчки менен баягы койду жалгыз жеке адамдар сойгонго шариат уруксат берилет. Буйрук ошондой. Ал эми төөнү, уйду, топосту, буларды, бодо малдарды, букаларды, буларды баягы 7 кишиге чейин чогулуп сойгонго шариатыбыз уруксат берет. Баягы анын бир киши өзүм эле соем десе болобу? Бир киши өзүм эле соем десе болот. Бир киши керек болсо 10 бука сойсо. Мен өзүм эле алам, силерди кошпой эле койгула десе болот да. Бир киши ошо өзүм эле соем десе болот. Мүмкүнчүлүгү жетип атса, канчалык көп союлуп турган болсо ошончолук да жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи баягы союлган курбанчылыктын ар бир түгүнө, ар бир тамчы канына Аллах Таала сооп берип, анын ошончо күнөөлөрүн кечирип, кыямат күндө ошончолук эмнесин даражасын көтөрөт деген. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, адамдардын мүмкүнчүлүгү жетип туруп, курбанчылык кылбаган адамдар биздин мечитибизге жакындабасын деген. Бул өтө оор сөз да. Ошол себептен баягы Аллах Таала бул колунда барды дагы, жокту дагы сыноого койгон. Колунда жок адамдардын, колунда бар адамдардын мал мүлкүндө алардын эмнелери бар, акылары бар. Алар албай кое турган болсо биз күнөөкөр болобуз. Ошого биз малыбызды бисмиллаху акбар деп эң жакшысын, тазасын тандап союп, анын этимин ушундай бир жакшы бир кубаныч менен айт дегендин мааниси кубануу, анан кубантуу. Качан адам баягы мал сое турган болсо, жаратканга жакындап, күнөөлөрү кечирилип аткан болсо, даражасы көтөрүлүп аткан болсо, мол соопко ээ болуп аткан болсо, кандай кубанычка толот. Ал эми бир муктажга адамга бир 5 килограмм болсун, 10 килограмм болсун, этин алып барып берип аткан болсо, ал канчалык кубанычка толот. Ошентип баягы бири-бирибиз менен карым катнаштарыбызды, ынтымагыбызды бекемдеп, анча-мынча таарыныштарыбызды кечиришип, ушундай бир айт майрамында жалпы үй бүлөбүз, тууган туушкан, коңшу колоң, эл журт, калайын, калк бардыгы менен эмне ушундай 3 күн бою майрамдай турган бизге мусулмандарга эң ыйык баягы Курбан айты келе атат. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албашыбыз керек да. Демек бул 3 күн ошол жакшы ишке жарышуунун бир жакшы мүмкүнчүлүк, шанс экен да. Мүмкүнчүлүк экен. Жакшы. Анан азыр мынакей Кудайга шүгүр ушул айылдын жаштары ошол эмелер чогулуп эле баягы мугалимдерди, же болбосо жанагындай имамдарды, элге кызмат кылгандарды, спортсмендерди мындай куттуктап, белек машина берип, үй салып берип, жетинчи силерге бир жакшы ишке жарышуу көбөйүп баратат да, жылдан жылга. Анан ошол эми азыр ага айткандай бул ошол сооп табуунун негизги максаты да.
жакшы ишке жарышып, кээде карасаң чындап эле ошол туура эмес иштерге акча салып койгондор да бар. Анан биз мына бүгүнкү темабыз жакшы ишке жарыш болуп атат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде ким жакшы ишке жарышам десеңиздер, ошо биздин YouTube каналыбызда сунуш пикирлерди жазсаңыздар болот. Азыр мынакей илгери тилекке каршы ошол балдар үйү, карлар үйү мындай жок кез болгон экен. Азыр өсүп баратат. Өсүп баратат. 21 карлар үйү бар, 54 балдар үйү бар. Анан ошонун көпчүлүгү мусулмандар, 70-80-90% кыргыздар болуп атат. Анан буга эмне себеп? Ушул нерседен кантип арылабыз? Анан ошолордун азыр мыйзамда кабыл алып атпайбы? Ошол карлар үйүнө алып баргандарга айып бул мындай депчи. Бизде баягы жакшылыкта жарышпай калганыбыздын бирден бир себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен мусулманга эмне дейт? Мен үммөтүмө ушунда канаат кылуу деген сыфат жабышып калуусунан корком" деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман тақаддама қаддам". Ким жакшылыкка кадам таштаса, ал жакшылыктын үстүндө болот деген. Ваман таахара ахор дейт. Ким жакшылыктан баш тартса, ал жакшылык эшигин жааптыр дейт. Анан сахабалар таң калып сурайт: "Я Расулалла, жакшылыктан дагы баш тарта турган адамдар болобу?" деген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болот дейт. Алар кандай адамдар, кандай сапаттуу адамдар деген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аларга канаат кылуу деген сапат жабышып калган болот" дейт. Кээ бир адамдар эмне бир жылда бир садака фитри берип койгонун эмне дейт? Жетиштүү деп билет. Бир жылда бир 50 сом. Биз имам болуп жүрүп эл менен аралашкан көп көйгөйдү угабыз да. Бир адам баягы жардам сурап келет, анан колунда бар адамдарга кайрыласың: "Эй, бир туугандарыбыз ушинтип муктаж болуп калыптыр. Жардам берип койбойлубу?" десең, кээ бирлери: "Былтыр бир 50 сомдон садака фитр бербедикпи? Ошодон бербейсиңерби?" дейт. "Быйыл эми мына орозо келе айт келатат, бүт ошондо беребиз 50 сомдон, Курбан айтта беребиз 50 сомдон. Ошолордон бересиңер" да. Бир жылда бир 50 сом берип койгонун ал эмне дейт? Жетиштүү деп билет. Кээ бир адамдар күнүгө 50 сом бергенин ал аз деп билет. Пайгамбарыбыз мусулман адам жакшылыкка эмне сук болот деген, тойбойт деген. Алла канча мүмкүнчүлүк берип атабы, ал өзү үчүн жакшылыктын бардыгы. Ал сөзсүз 10 эселеп, 70 эселеп, 100 эселеп эмне кылат? Өзүнө кайтат. Ошол себептен жакшылыкта эмне кылышыбыз керек? Ар дайым жарышыбыз керек. Бирок канаат кылбашыбыз керек. Бир адамдарды: "Байке, мечитке жүрбөйсүзбү?" десең, "Ороз айтта барбадык, эми Курбан айтта барабыз да" деп бир жылда бир эмне ороз айтка, Курбан айтка барып койгон ал эмне дейт? Жетиштүү деп билет. Кээ бир адамдар да ушундай баягы бир жылда бир кан чыгарып кое турган болсо, же бир жылда бир садака берип кое турган болсо, бир жылда бир адамга бир жардам берип кое турган болсо, ошонусун жетиштүү деп билет. Бизде мусулман коомчулугуна көп адамдар баягы кылган жакшылыгына канаат кылып калган себептен муктаждыктар көбөйүп барат. Муктаждыктар. Али радиаллаху анху айтат: "Кайсыл бир адамга бир муктаждык жеткен болсо, анда бир сугалактын кесепетинен жетти" дейт. Сугалактын. Бизде сук адамдар дагы көбөйүп баратат да, сук. Үйү бар, жайы бар, машинасы бар, бизнеси бар, иштебей койсо деле баягы акчалары түшүп турат. Бирок дагы эле суктанып эмне кылат? Баягы элдин көйгөйү, журттун көйгөйү, баягы эркек элдики деп коет го, элге, жерге, мекенге, динге кызмат кылайын дебей, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн баягы мамлекетти тиягынан жулуп, биягынан жулуп, тоногондун кесепеттеринен бири дагы муктаждык көбөйүп бараткандыгынын себеби да ушул. Анан карлар үйүнүн көбөйүп атканы, карларыбыз мына ал жака зыярат кылып барганыбызда мурда баягы бала чакасы жок, карай турган кишиси жок болуп анан барып калгандар көбүнчө орустар, башка бир динсиз адамдар барчу эле. Бүгүнкү күндө мусулмандардын ата-энелери барсаң мугалимдер жүрөт, элге жерге кызмат кылган адамдар жүрөт. "Мен бала чакам таштап кетти, эми өзүң менен тең кары сүйлөшө турган адамдар деп ушул жака баягы таштап кетти" деп, "Алып кетсе жакшы болот эле, мен эң чоң арманым ушул" деп көп баягы ата-энелер, бала чакасы бар, небере чөбөрөсү бар. Бир айда бир зыярат кылып коебуз, кем карчылыгын карап коебуз деп баягы ушундай тар түшүнүктө ата-эненин таманы алдында бейиш, улууга урмат, кичүүгө ызат, дүйнө кайтар дүйнө деген баягы биздин өзүбүздүн каада салт, үрп адат, өзүбүздүн баягы өзгөчөлүк ыйманыбыздан алыстап бараткандыгыбыздын эмнеси баягы кесепети да. Айтсаңыз мынакей илгери ошол биздин айылда эки эле машина болчу эле. Бирөөсү Волга, бирөөсү Москвич. Ошол бүтүндөй айылдын жакшылыгын, жамандыгына кызмат кылчу да. Азыр ар бир үйдө бирден, экиден, үчтөн бар. Анан кызматка машина жетпейт кээде. Анан
Илгери ошол жакшы ишке жарышып бир коюн сойсо курдагын жеп, беш оралан жеп элдин баары чакырып, аксакал, көксакал, жаш кары дебей баары да келчү. Азыр негедир кээде өзүң үйүнө барып өзүң кире албай каласың. Жанагы код билбесең. Неге мындай болуп баратабыз? Эми бул деген келип эле баягы канчалык түк бүтсө ошончолук пейил тарыйт деген болуп баратат да. Эми бул көпчүлүктө эмес го дейм, мындай аз санда го дейм. Бар, бирок. Бар бирок. Мына азыр сиз айткандай илгери 2 машина бир айылга кенен жетчү. Азыр ар бир үйдө 2ден машина бар, ошо бир айылга машина жетпей калат. Ошондой эле роддомго барганга, мисалы төрөт үйүнө барганга же дагы бир жакшылыктарга, үйлөнүп үлпөтүнө бирөөгө барып, бирөөнүн баласы үйлөнүптүр, тиге сүйүнчүлөп келейик, бул коңшу айылдан алып келиптир, унаа керек десе, унаа табылбай калат. Мурда 2 машина жеткен, айылдагы 2 машина жеткен, азыр ар бир үйдөгү 2 машина жетпейт. Бул деген пейилдин тардыгы да. Ар бир адамдын өзүнүн пейилине жараша болуп калды да. Адам мурда мен билем, айылда эле чоңойгонбуз бардыгыбыз. Айылда мурда азыркыдай 2 метр, 3 метр дуалдар жок болчу. Чарбак болчу эле болгондун да. Болсо мындай зым менен тартылып турчу, же штакетник жыгачтан кагып койчу. Ошол эле ал дагы жанагы жайыттан келаткан мал кирип кетпесин деген эле. Чөп жарга, огородго жанагы өсүмдүктөрдү жеп койбосун деп, тал терек жеп койбосун деп тосуп койгон. Азыр ушундай бир заңгыраган дуалдарды коюп алганбыз. Ичинде эмне болуп атканын да билбейт эч ким. Камералары менен карап, Камералары менен карап турат. Тегирсин бул кирбей эле койсун. Карап турат. Ким келатат. Анан ал жерден ал дуалдын ичинде эмне болуп атканын да билбейт. Ошо дуал менен акырындан адам үйүн гана эмес, өзүнүн пейилин кошо тутконго камап койгондой болуп калатат да. Жакшы. Агаян өткөндө бир сиз видео салдыңыз. Ошол мөрдөгө кабарга барып, анан баягы чөптөр өсүп кеткен боюнчачы. Анан ошондой бизде адамдар көбөйүп атат да. Ошондой адамдарга кандай талим айтсак болот? Биз баягы пайгамбар саллаллаху алейхи кабырды зыярат кылып тургула дейт, кабырды. Бул силерди эмне акыретиңерди эстетет дейт. Бул акыретти эстеген адам дагы кой мен акыретке мен дагы узап кетем, кылган иштерим тууралуу эмне кылам, Алланын алдына барганда жооп берем деп эмне кылат? Акыреттик дагы амалдарды эмне кылып турат? Адам жандандырып турат. А эгер акыретти унутуп кое турган болсо, адам баягы дүйнөгө берилет дагы, дүйнө ушундай нерсе, адам дүйнөгө бир берилгенден кийин андан чыга албай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мен үммөтүм 5 нерсеге берилип, 5 нерсени унута турган бир эмне дейт, заман келет деген. Мен ошодон корком деген да. Тынчсызданам деген. Бири акыретти унутуп дүйнөгө берилип кетет деген. Азыр акырет үчүн бир амал кылбайлыбы десең, кээ бирлер эми барганда көрө жатарбыз дем акыретти. Дүйнөдө жыргап, ичип жеп, жакшы бир жашап алайлычы анан. Аны барганда көрө жатарбыз деп эмне кылат? Унутуп койгон такыр элечи. Экинчиси пайгамбарыбыз айтат, дүйнө топтоонун аракетине кирип кетип, эмне акыретте сурак берүүнү унутуп коет дейт. Бизде баягы адал арамга качан адам көңүл бурат десе, мен бул арамдан тапканды эртең Алланын алдына барганда кантип жооп берем? Деп баягы акыреттен корккон адам гана эмне кылат? Адал соода кылат, адал иш кылат. Мамлекетти баягы алдабастан эмне кылат? Ар дайым так жүрөт. Өзүм жеке кызыкчылыгын ойлогон адам баягы суракты да унутат дагы топтоо менен алек. Акыретте суракты эмне кылат? Кийинкиге калтырат дагы ал аны унутуп да коет. Ошол себептен бизде азыр баягы дүйнөгө берилүү көбөйгөн себептен, агайыбыз айткандай, илгери мына 7 областта алыш бериш боло турган болсо, той топурга келип кетүү, жанагындай 1-2 машина менен болсун, машина жок болсо, ат менен болсун, эшек менен болсун, жөө деле бири-бири менен каттай турган эмне болгон, бир ушундай учурлар болгон. Анан жакында баягы Жалал-Абад тарапка барып калдык. Жолдо баратсак, 1-2 эже айтат, мен 4 жылдан бери, 5 жылдан бери дейт, кээ бирлери 7 жылдан бери төркүнүмө бар элекмин дейт.
төркүнүнө. Өзү азыр ушундай баягы жыл сайын барып турганга мүмкүнчүлүк бар. Мынакей азыр Кудайга шүгүр 7 област мамлекетибиз өнүгүп өсүп, баягы 7 областта аэропорттор ачылып, биринен бирине каттаганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошого баягы биз бири-бирибизди зыярат кылып туруу, бири-бирибизге баягы убакыт бөлүү бул эң чоң неамат да. Биз азыр ошо сооп дегенге көзүбүз май басып, сом дегенде эле мен жараймбы, мен тапсам болду, мен жыргасам болду деп адамдарга баягы ушундай бир для себя жашаш керек. Өзүмчүлдүк. Өзүм жыргап жашасам болду. Коңшум эмне болсо ошо болсун, тууганым эмне болсо ошо болсун, тигил эмне болсо эмне ошо болсун деген мындай ушундай бир тарт түшүнүк. Ушул бул баягы биздин баягы Европадан келип бизге таасирин берип, ушундай бир жаштарыбыз ошол нерсени туура көрүп, агылып келе аткан терс таасир дейсиз. Агылып келе аткан ошол терс таасирди туура жакшы кабыл алып, бизде улууга урмат, кичүүгө ызат, анан ушул адеп ахлактын баардыгынын эмнелери биздин баягы каймактарыбыз, ата-бабаларыбыздын баягы ушу эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, дин үчүн чогулткан эмгектерин баягы сыйлабастыгылык, аны баягы нарк насилди сактоолук, улуумун баягы кичүүлөргө өткөрүп бербөөлүк ушундай бир эмне болуп атат. Тарчылык болуп атат да. Жакшы. Илгери ошол биздин ата-бабалар чай пайым барбы дечү. Азыр Wi-Fi барбы деп калышты. Анан ошол болсо, ошол жер жакшы мындай шаңга бөлөнгөн ушундай. Анан өткөндө бир байга айтат, атамдын үйүн сагындым дейт. Энемдин үйүн сагындым дейт. Атам, энем өтүп кеткен дейт. Бирок азыр барсам 4 тубал дейт, анан келинден кыжалат болуп эле кайра кетип калам дейт. Баягы балам кел, курсагың ачтыңбы деген апам жок дейт. Кел балам эмне жаңылык деген, чөп чап деген атам жок дейт. Анан ошол кезде баягы жакшы ишке жарышып эле ашар менен бүтчү да көп маселелер. Анан азыр тилекке каршы тыйын болсо кыйынсың, пулуң болсо кулуң деген заман болуп баратат да. Ошого биздин улуумун, эл башындагылар, сиздерге ошондой эле кызмат кылып аткан адамдар дагы жакшы ишке жарышууга эмнелерди айтсак болот? Жакшы ишке жарышууда айта турган көп үлгүлүү иштер көп. Мисалы жана сиз айткандай эле Курман айты менен эле чектелбей эле, аны бир гана Курман айтта эмес, башка күндөрү дагы кылса болот да. 41 карлар үйү бар деп атпайсызбы Кыргызстанда? 21 карлар үйү. Бул абдан терс, абдан жүрөк ооруткан окуя да бул деле. Үчөөсү жеке экен, калган мамлекет карайт. Мамлекеттин мойнуна илип койгондо дагы мамлекеттин азыр бардык жагына эле мүмкүнчүлүк жете бербесе керек. Ошол мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздердин бүгүнкү уюштурган учурдан жакшылыкка жарышуу дегендей, ошо балким бирөөлөргө бул жакшы түрткү болуп кететтир, менин оюм, менин сөзүм. Бир гана Курман айтта эмес, ушу мына былтыр 2-3 жылдан бери жакшы салт болуп келатат. 7 дубан ынтымагы деп ар бир жылдык, мисалы 84-жылкы же 79 деп ушинтип уюштуруп, футбол ойноп, ушундай жакшы жашан жүрүп атат. Чоң самалга? Чоң самал болуп атат. Ушуну мен ошол уюштурган балдарга, уюштуруучу топторго бир аз кайрыла кетет элем. Ушул абдан жакшы. Ошол абдан жакшы. Анан бир толуктоо катары менин өзүмдүн оюм ошол 21 карлар үйүнө сиздердин ошол 1-2 койду же 10 000, 20 000 сом болобу алып барып, мынакей бардыгы эмес, эми бир 5-6 топ алып барып берип койсо, бул абдан чоң. Бул биз козгоп аткан теманын төркүнү го деп ойлойм да. Ошол берки балдар үйүнө, ата энеси жок балдар үйгө дагы. Анткени ал балдар эртең чоңойот. Мына ошол балдар чоңойот, кандай тарбия көрөт, эмне ичет, эмне жейт.
Бул кичинекей балдар, ошол жерде чоңоюп аткан балдар, мамлекетибиздин келечеги. Ошолор кандай тарбия алып, кандай тамак жеп, кандай ден соолукта чоңоет, биздин мамлекетибиз ошого жараша чыңалат, өсөт да. Мен айтайын дегеним ошол ар бир мен деген инсандар бизде Кыргызда абдан акылман, колунда бар инсандар көп. Боорукер, берешен, мыкты инсандар бар. Ошол жигиттер, жанагы самал, жанагындай жакшынакай самалдар уюштуруп аткандар. Бир ушуну да бир салт кылып, ушуну бир ошол самалдын ичине, ошол салттын ичине киргизип койсок. Сонун болот, Абдан сонун болмок да. Мисалы, мынакей 78-жылкылар ушул жерге Ысык көлдө дүңкүрөтүп туруп футбол уюштурду, же болбосо көкбөрү уюштурду. Анан анысы аз келгенсип, мына бул жакта карылар үйүнө, 3 карылар үйүнө же 4 карылар үйүнө алып барып, ар бирине аксакалдарга ошол жердеги карылар үйүнө бир бодом ал, же болбосо бир 3 кой алып барып бериптир. Бул жактагы балдар үйүнө ушунча тамак аш алып барып бериптир. Барбан сүйлөп койсо, эми баягы бул жака көбөйбөй, тескерисинче алып кетип келеби? Ошол мисалы мынакей биздин карылар үйүнө саны барган сайын азайса дейм да. Анан мен айтайын дегеним ошол жанагы уюшкан жаштарга абдан жакшы, бул ынтымактын мамлекетти түптөй турган булар. Сонун болот экен. Абдан сонун. Биз да ошо өткүздүк агай. Нарында өткүздүк, Ошто өткүздүк, анан Чүйдө өткүздүк 82-жылкылар. 82-жылкылар. Анан ошол жерге акча чогултуп, жанагындай инвалидтерге ошол жердеги жанагындай суу чыгарып берүү, анан бири-бирин колдоп жанагындай умурага жөнөтүү, анан үй салып берүү демилгелер болуп атат да, аябай жакшы. Анан ынтымак келет экен. Барды келет, таласты көрбөгөн таласты көрөт, ошто көрбөгөн ошто көрөт. Сонун туруп биздин жерибиз деп кийинки келгенде биз да тозолу деп күтүнүшүп, мындай бир жакшы дем болот экен да. Ошо мен ошону айтып атам да, мына сиздер 82-жылкылар уюшуп ушуну кылдыңыздар. Ошол программаңыздардын ичине ошону киргизип койсо, бул жакшылыкка жарышуунун бири да. Мисалы, мынакей келечегибиз жаш балдар ошо интернатка барып кетсе, батасын алып, карылардын үйүнө барып, батасын алып кетсе. Жети областтын 7 лидери бар да, ошол барып көрүп, ошолор барып айтып, деп мынакей ушундай калат деген айтып, жакшылыкка чакырып. Анан балким бара-бара кыргыздын, ар бир кыргыздын канында намыс абдан бекем да. Манас атабыздын каны бар. Намысыбыз ойгонуп, ыйманыбыз мындан да бекем болуп, жанагындай балдар үйүнө балдарды таштабай, карылар үйүнө ата-энелерди, карыларды алып барбай калабы деген жакшы ой болот. Сонун агай. Буюрса сиздин ойлойм, сиздин сөзүңүз балким биздин ушул элге бир мындай кулагына күмүш чыргы болуп келечекте уюшуп аткан ушул ар бир жылкылар ошол нерсени барып, жакшы самалдарын жасайт. Агай, кандай кошумча сизде? Сиздин жана сөзүңүзгө баягы аралжы баягы үйүмө барып анан кайра келиндердин жакшы кызматы жок, кайра кайттым деп атпайбы? Ооба. Ошол нерсени толуктай кетели. Азыркы күндө баягы келиндер дагы өзүнүн мойнуна милдет баягы жоопкерчиликтерди сезбегендиктен, толук аткарбагандыктан баягы көп кайнене, кайната, бир тууган, дос жаран, анын өмүрлүк жар күйөөлөрү баягы ушул жакшылыкка ушундай бир мүрөктөй эле суу салып турган учуру да бардыгыбыздын. Ошол баягы кыз киши күйөөгө тийип аткан кезде аял затынын 3 милдети бар. Биринчи милдети ошол өмүрлүк жарына тийип аткан кезде пайгамбарыбыз айтат, итаат кылып моюн сунуп, анын ыраазычылыгын издөө милдети дейт. Себеби Аллах Таала эркектин бейишке кирүүсүнө ата-энелеринин ыраазычылыгын милдеттендирген сыяктуу, өмүрлүк жарынын аял затынын милдети күйөөлөрүнүн ыраазычылыгын таап бейишке кирүү алардын мойнундагы милдети деген. Аял заты деген күйөөмдү кантип ыраазы кылсам экен, кантип кызматын кылсам экен, кантип көңүлүн көтөрсөм экен деп ушинтип изденип туруш керек. Аял кишинин биринчи милдети. Азыр аялдардын көпчүлүгү күйөөлөрү менен иши жок. Ата-энеси менен деле иши жок. Анын бир туугандары менен да иши жок.
көпчүлүгү баягы келип атабы, кетип атабы маани бербеген таалим тарбиясыздыктын кесепети да бул. Бул маани бербестик эмне? Күйөөсүнүн ата-энесине кызмат кылбаса, ал ата-энеси ыраазы болбойт андай келинден. Баласынан да нааразы болот, ыраазы болбойт. Балам жаман келин алып алыптыр деп баласынан нааразы болот. Эгер ал келин ата-энесине, күйөөсүнүн ата-энесине жакшы кызматын кылып, батасын алып, ыраазычылыгына жетсе, балам багаңан кайт, мен сенден ыраазымын, сен ушундай бир бакытка бизди бөлөдүң деп баласынан ыраазы болот. Ата-эне баласынан ыраазы болсо, ал баласы эмне? Максаты ата-энесинин ыраазычылыгына жетип бейишке чыгыш эле. Ал эмне болот? Бейиштик болот баласы. Ата-энесин ыраазы кылган келинден ал күйөөсү өзү да ыраазы болот. Менин келиним ата-энемдин кызматын кылып ыраазы кылып атат, мен мындан ыраазымын деп ал ыраазы болот. Чогуу эмне? Бейиште бир болгонго чогуу ынтымакташып, ыраазы болуп, түшүнүшүп, анча-мынча кеткен ката кемчиликтерди кечиришип жашаган эң чоң мүмкүнчүлүк да. Бул бактылуулуктун биринчи туткасы. Экинчи, пайгамбарыбыз көп бала чакка төрөп берип, төрөлгөн балдарды эмне дейт? Пайгамбарыбыз ал-уммул мадраса, эне бул мектеп дейт. Эне оңолсо үй бүлө оңолот, үй бүлө оңолсо коом оңолот дейт. Коомго аял затынын тийгизген таасири өтө чоң жана өтө зор мааниге ээ деген. Аял заты баягы эмне? Коомдун жүрөгү деген. Аял бузулса коом бузулат деген. Аял оңолсо коом оңолот деген. Ошол себептен ар бир аял заты баягы менин жоопкерчилигим үй бүлөдө бала чакамды таалим тарбиясы мыкты кылып, ичпеген, чекпеген, сатылбаган, сатпаган, алдабаган таза перзенттерди тарбиялоо менин милдетим деп ар бир аял заты жоопкерчиликти мойнуна жүктөп алыш керек. Бүгүнкү күндө садиктегилер тарбиялайт, анан мектептегилер тарбиялайт, алар болбосо анан кийин университеттегилер тарбиялайт деп ал ата-эне күйгөнчөлүк, ал садиктегилер дагы, мектептегилер дагы, университеттегилер да анчалык күйө албайт. Анчалык көңүл бура албайт. Анчалык ага эмне сөздү таасир эте албайт. Уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат дейт. Ата-эненин таалим тарбияты балага эң чоң эмне? Бул мөмө. Үчүнчү, пайгамбарыбыз айтат, никахтагы аял затынын үчүнчү милдети үй тиричиликтерин жандандыруу дейт. Үйдү таза кармоо, күйөөсүнүн кийим кечегин таза кармоо, анын даам татымын, тамак аштарын даярдап туруу, аны жакшы тозуп алып, жакшы узатуу бул аял затынын үчүнчү милдети болот деген. Анын ата-энесине, бир туугандарына, жакындарына да жакшы мамиле кылуу, аларды да жакшы тозуп алып, жакшы узатуу бул аял затынын үчүнчү милдети болот деген. Бүгүнкү күндө аял затынын кээ бирлери дагы эми аткаргандар бар, Кудайга шүгүр. Жок эмес, бар. Бирок азыраак болуп атат. Канчалык көбөйгөн сайын ошончолук бакыттуулуу үй бүлөлөр, ошончолук баягы ийгиликтер ошончолук көбөйөт. Ошого аял заты баягы ар бир аял заты өзүнүн жоопкерчилигин да милдетин толук аткарса, эркектер дагы өзүнүн милдетин толук аткарса, баардык адам баласынын мойнуна жүктөлгөн өзүнүн баягы милдеттери бар. Колдон келе турган мүмкүнчүлүктөрү бар, алардын жоопкерчиликтери бар. Ошолордун баары бири эмне? Ар бир үй бүлө өзүнчө бир мамлекет да. Үй бүлө бир мамлекет бактылуу болсо, анан чоң мамлекетибиз бактылуу болот дегендей, ар бирибиз жоопкерчилик милдетибизди жакшы так аткарсак, анан коомубуз гүлдөп, өнүгүп өскөн, коңшу мамлекеттер келип суктанып, сугун арткан, келип деп үлгү алып, өздөрүнүн мамлекетине дагы биздин баягы жакшы жактарыбызды үйрөнүп алып кете турган эмнеге, бир деңгээлге жете турган ошондой бир убакыт келет деген үмүтүбүз бар да. Жакшы, урматтуу агайлар, биздин 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр, эфир соңуна келип калды. Анан бүгүнкү темабыз жакшылыкка жарышуу болуп атпайбы? Көп нерсени айткан чоң тема. Ошол баягы жакшылыкка жарышуудагы мындай биз Кыргызстан же кыргыздар, мынакей Европаны айттыңыз, ал жактан ала турганда көп нерселер бар. Эми ушул жаштарга, замандаштарыңызга жакшылыкка чакырууга кандай бир насихат айтасыз? Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Сиздердин алып барып аткан иштериңиздердин көбү көрөм, мүмкүнчүлүк болгон сайын. Мен эмне дейм? Мен мисалы бул жерде жаштарга айтарым, мен бардыгын билем деп мактанбайм. Мен али көп нерсени билбейм. Ошондой эле бул тарбия ар кимге айтып жеткириш керек да. Айтып туруу, балким бирөө ошону билгиси келет.
мисалы туура сүйлөө, туура тарбия, туура жүрүм турум эмне экенин билгиси келет, бирок ошону берген киши болгон эмес убагында. Балким мынакей сиздердин телеканалыңыздардан көрүп, ошону канчалык көбүрөөк ушундай алып баруулар болсо, передачалар сиздерден көрүп, балким үйрөнөбү, айткан сайын көбүрөөк, канчалык көп айткан сайын ошончолук көбүрөөк таркап, биздин билимдүү, таланттуу жаштарыбыз өнүгүп, өсөбү деп ойлойм да. Анан ошо жаштарга кааларым, эң биринчи бир күндө миллионер болуп же бир күндө мен бардыгынан күчтүү болуп кетем деп эч качан жулунбаш керек. Бардыгына сабырдуулук керек, чыдамкайлык, анан кечиримдүүлүк. Мен эми анчалык деле бардыгын билем, кыйынмын деп айткандан алысмын. Дагы бир жолу жаштарга эң биринчи үй бүлөдөн, ата энеден үлгү алуу. Ата эне балдарына, үй бүлөсүнө жамандык каалабайт го дейм да. Ата энени урматтоо, сыйлоо. Жакшы, рахмат агай. Агай сөзүнө да кошумча баягы ата энеден чоң үлгү алат бала чакачы. Бирок ата эне ошого үлгүлүү болуш керек. Атасы ичип жүргөн болсо, энеси алда ичип чегип жүргөн болсо, энеси баягы атасына баш ийбей жүргөн болсо, анда баягы бала кантип таалим тарбия алат? Алда келечекте ошентип бузулуп, ошол нерсени туура көрүп, алда бузулуп кетиш, андан келечеги талкаланып калыш коркунучу бар. Бүгүнкү күндө баягы аялдарыбызга эле баягы баардык күнөөнү мойнуна артып койгондо болбойт, эркектердин дагы мойнунда жүктөлгөн милдеттер бар. Аны да аткарбай көп эркектер баягы өзүнүн никесине жоопкерчилигин алып аткандан кийин, эркектин жоопкерчилиги анын баягы тамак ашын, кийим кечесин, муктаждыктарын аткарып туруу, ага убакыт бөлүп туруу, ушул баягы милдеттерин толук аткарбаган себептен. Аял заты баягы ошол муктаждыктарына кээ бир аял заты баягы күйөөсүнө жардам берип сыртка чыгып кеткендери бар. Кээ бирлер баягы күйөөсүнө апасы баш ийбейт эле, күйөөгө тийип алгандай мен да баш ийбесем болот экен, мен да башкарсам болот экен деп барчылык, токчулук, молчулук болуп турса деле кой, мен дагы кошо жарышып иштейм, мен дагы сыртка чыкканды, үйдө отурганды жактырбайм. Баланы сен өзүң тарбиялай бер деп, коомчулукта баягы аял тараптан дагы, эркек тараптан дагы ушундай кеткен өтө көп эмнелер бар, кемчиликтер бар. Ошол жоопкерчиликтерди баардыгыбыз баягы өзүбүздүн кемчиликтерибизди, каталарыбызды оңдогондун аракетин көрүп, тооба келтирип, Алладан кечирим сурап, Алланын өкүм буйруктарын аткарып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан ээрчип, эргешип жашап, када салтыбызды, үрп адатыбызды, нарт насилибизди, келечек муундун баягы бактылуулугу үчүн кам көрүп жашай турган болсок, өтө көп ийгиликтерге жетебиз. Ата бабаларыбыз 30-сунда орок оролбаган, 40-ында кылыч чабылбайт деп койгон экен. 30 жашка чейин баягы адам өзүнүн жеке жашоосу үчүн көп элге, жерге, мекенге, динге кызмат кылып, баягы бүт муктаждыктарын, көйгөйлөрүн чечип, элдин көйгөйүн чечип үйрөнбөсө, ал муктаж болуп, кийинки өмүрүндө баягы көйгөйүн чече албаган адам адамдардан баягы жардам сурап, өмүр өткөнчө ушинтип баягы муктаж болуп өтүп кетиш баягы коркунучу бар экен да. Рахмат, урматтуу агайлар. Ошо алтындай болгон убакыт бөлүп келип жакшы бир кеңештерди айттыңыздар. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерде ийгилик болсун. Кудай буйрса ушу жакшы ишке жарышкандардан болуп, сап башында жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип калды. Бүгүнкү ушул тема жакшы ишке жарышуу деп, Кудай буйрса биздин аталарыбыздын баардыгы жакшы ишке жарышып келген, ач адамдарды тойгузуп келген, алган кол эмес, берген кол болуп келген. Ошол урпак уланып келатат, Кудай буйрса. Баардыгыңыздар жакшы ишке жарышкан, жамандыктан кайтарган адамдардан кылсын деп тилек кылабыз. Марбадан насихатта кала бериңиздер. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Амин.